Siz biliniz, жардам көрсөтпөсөңүз дагы жоопкерчиликке тартыласыз. Кайсы учурда кимге деген суроо. Кимге деген? Бул карыяларга, майыптарга, өзүнө жардам бере албаган алсыз адамдарга карата, жаш балдар болот, карыялар болот, майыптар болот. Ушулар жардамга муктаж болуп турса, сиздин жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болуп турса, сиз ошол жардамды көрсөтпөсөңүз, жоопкерчиликке тартыласыз. Жардамдын мисалга дагы бир формасы. Эгерде сиз ошол колуңуздан жардам келип турбаса, жок дегенде телефон чалып, тиешелүү кызматтарды чакырып койбосоңуз, дагы жоопкерчиликке тартыласыз. Ошондуктан бул милдетти, бул коомдук милдетти жүктөлгөн адамдарга аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик каралгандыгын эсиңизден чыгарбаң. Демек, категория жанагы жаш балдар, карыялар, алсыз адамдар, майыптар эгерде муктаж болсо, сиз колуңуздан келип турса, жардамды бербесеңиз, сизге протокол түзүлүп, жоопкерчиликке тартыласыз. Жок дегенде кызматты чакырбай койсоңуз дагы жоопкерчиликке тартыласыз. Ошону көрүп туруп, эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.